Саламатсыздарбы? Күндүн жыйынтыгы менен бүгүн 24 көрсөтүүсү. Assalamu alaikum. Урматтуу Нурсултан Абишевич, урматтуу Нурсултан ага, сизге мен бүгүн Казак Республикасынын эл башы катарында эмес, Казак Республикасынын баштакы президенти катарында эмес, бүтүндөй түрк ааламынын аксакалы катарында, Казакстан элдеринин ассамблеясынын төрагасы катарында биз кыргыз казакка орток болгон аксакал, даанышман аксакал катарында кайрылууга мажбур болуп отурам. Бул кайрылууну туура түшүнөт деген терең ишенимдемин. Дүйнө жүзү боюнча аябагандай чоң апаат келип, адамдардын өздөрү ойлоп чыгарган, же болбосо мамлекеттердин ортосундагы болуп аткан оюн сыяктуу болгон тажылуу вирус, коронавирус апаатын. Бул апааттын натыйжасында биздин 100 миңдеген кыргыз боордошторубуз Россияда иштеп жаткан жана башка өлкөлөрдө иштеп жаткан биздин боордошторубуз көптөгөн кыйынчылыктарды тартты. Айрыкча мен баса белгилеп айта турган маселе бул бүгүнкү күндө Россия өлкөсү менен Казакстан ортосунда, Оренбург областы менен Казакстан ортосунда Бузулук деген жерде калып калган 483 кыргыз боордошторум жөнүндө сөз болуп атат. Россия тарабынан эч кандай маселе жок. Эгерде биздин боордош казак элибиз, Казак Республикасынын жетекчилиги, тийиштүү мамлекеттик кызматкерлер уруксат берип койсо, биздин кыргыз азаматтарыбыз өз мекенине кайтып келишмек. Тилекке каршы көптөгөн күндөрдөн бери Казакстандын чек арасынан өткөрбөй аткандыгына байланыштуу, алар бүгүнкү ушундай оор заманда ач калып, ток калып, жаандын астында, ызгаардуу шамалдын астында калып, кең талаада жатышат. Үстүндө чатыры жок, астында төшөгү жок. Жээрге тамагы жок, ичээрге суусу жок. Урматтуу Нурсултан Абишевич, мен кыргыз бийлигине кайрылып отуруп, эч кандай жыйынтык чыкпагандан кийин жалгыз сизге кайрылууну туура көрдүм. Дагы бир жолу баса белгилейм, кыргыз казакка тең болгон аксакал катарында, бүтүндөй түрк ааламынын расмий макамына ээ болгон аксакал, түрк дүйнөсүнүн аксакалы катарында кайрылууга мажбур болдум. Сиздин колуңуздан келет. Ушуга ыйык Рамазан айында соопчулук үчүн тийиштүү жетекчиликтерге тапшырма берип койсоңуз, биздин боордошторубузду, кыргыз азаматтарын чек арадан өткөрүп койсо, башка эч нерсенин кажети жок. Алар өз унааларын өзү таап, өздөрү жетип алат. Алар эч ким менен байланышпайт, унага түшөт, кербен катарында түп-түз эч ким менен аралашпай, кыргыздын чек арасына чейин келип алышат. Алдынан артынан Казакстандын полицияларын коюп койсоңуз да болот. Эч ким менен байланышпайт алар. Бирдеме жуктурабыз деген эч кандай коркунуч болбойт. Мен сизден каттуу өтүнүп суранам. Ыйык Рамазан айында улуу соопчулук иш кылып койсоңуз, урматтуу Нурсултан Абишевич. Сиздин кабарыңыз жок мындан. Кабарыңыз болсо сөзсүз аталык мээримиңиз менен бул маселени чечмексиз. Андан түк шегим жок. Кыргыз Республикасына көптөгөн кыйынчылыктар башына келгенде, сиз Казакстандын эл башы катарында, Казакстандын туңгуч президенти катарында аябагандай көп жардамдарды берип келгенсиз. Алар биздин эсибизде. Ал үчүн биз сизге дайым терең ыраазычылык билдирип келебиз, билдире беребиз. Сиздин ордуңуз бүтүндөй түрк ааламына белгилүү. Урматтуу Нурсултан Абишевич, дагы бир жолу ыйык Рамазан айынын урматы менен кыргыз казактын бир туугандыгынын, кылымдарды карыткан экөөнүн бири-бирине болгон жакындыгынын урматы менен жараткан Аллахтын
ыраазычылык үчүн сизге кайрылууга мажбурмун. Бул маселени токтоосуз түрдө чечип, ошол жерде жаткан 483 кыргыз боордошторубуздун, анын ичинде 70 аял кемпирлер бар экен, 14 аялдын боюнда бар экен, 2 жашардан 1 жашардан жаш ымыркайлар бар экен. Мына ошолордун көз жашын төкпөсөк, каттуу суранам, ишенимдүү түрдө суранам, алардын ыраазычылыгы аркылуу Аллахтын ыраазычылыгына жетиштикти насип эткен болсун. Урматтуу Нурсултан Абишевич, менин кайрылуумду четте калтырбайт деген үмүт менен, сизге терең ыраазычылык билдирүү менен, сизге болгон сый урматымды баса белгилөө менен, иниңиз Адахан Нодумаров. Отдельно сүйлөшүбүз, мен сизге түшүндүрүп берейин. Сиздики эгер сиздин жумушуңузда жанагы сиздин формаңыздын выпискасына макул болсо, ошону беребиз. Ошо менен эгер сизге айлык беребиз дешсе, ошон деңиз макул. Анткени жанагы паспортту улантуу нерсеси пока чечип чыга элек, ошон үчүн пока уланта албайбыз. А так эметсе Çeç veririz. Mağara gelirsiz. Makul mu? Kaç gün geçti? 2 cuma kaldı da. Ben adli kadroga basışım gerek de. 2 cuma, 26'da bitiyor. birinde geldi mi? Birinde tekrar gibi. Fevralda bilet alganda ne oldu? Birinde Bilet birinci bu. Azı kontrolatçı. Birinci очередь менен. Эми жанагында орукча келиндерди, аялдарды кыйналып аткан кош бойлор жөнөтүп алалык. Буюрса 2 рейс, 3 рейс менен бүтөт. Андан кийин анан жол ачылат, жол саргандай варианттар каралып атат. Силер туура түшүнгүлөр. Бул маселе бүгүнкү күндө президент уктабай күнүгө сурайт. Эмне болуп атасыңар депчи. Күнүгө сүйлөшөт. Биз дагы сүйлөшүп атабыз. Бардык жагынан тиги жардам берүүгө аракет кылып атат. Бирок азыр мындай экен да, ар бир улут өзүнүн кызыкчылыгын карайт, билесиңер. Андан тышкары мына баягы сол элестен 55 адам чыкты. Тиги ооруган, билесиңер да. Анан кыргыздага жайылып кетпесин деп коркуп атат. Обсервация кылыш керек, текшериш керек. Муну дагы туура түшүнгүлө. Ар бирөөбүздө туугандар бар, балдар бар, ата-энелер бар. Алар кыйналып калбасын. Ошол себептен мына урматтуу мекендештер, туугандар, ушул жагын эске алсаңар биринчиден. Мына чыкты эле жаш балдар, кыздар экенсиңер, биз силер жөнүндө ойлойбуз и бардык маселени чечкенге аракет кылабыз. Мына эртең 17-сине болгон билеттерди айтып атышат да, кийин бирөөсү айтып атат, ушул бекер болуп аткан дейт, беремин аларга. Кийин бирөөсү айтат 20 миңден сатылып атат. Жок. Мына мен сизге айтып коеюн, биз сүйлөшүп атып, биринчиден береминийлар, билети барлар ошолор кирди, эски билети менен. Таарынбай турсаңар, андан тышкары сиздерге ачыгын айтып коеюн. Мына биздин балдар аэропортторго барып жүрүп, постандерге барып жүрүп, ковел менен ооруган кыргыздарга тамакташып жүрүп ооруп калышты. Ошол мына бүгүнкү күндө тилекке каршы адамдар жетишпей, биз аябай кыйналып атабыз. 1 миллион кыргызга Россиядагы 25 дипломат бар. Дагы жакшы арасында мен деген патриоттор башын сайып коюп, ден соолугуна коркпой чыгып жардам берип атат. Ошон үчүн бизге урматтуу туугандар, мына бул жерде биздин инилер, карындаштар экенсиңер, биз билебиз. Самолет боюнча айтып коеюн. Мына биринчи Конституцияга келгендер бар да, эң биринчи ушул маселени айтып коеюн. 1 ай мурун биз айтканбыз, жана просроченный паспорттор боюнча, ID карттар боюнча өкмөткө сунуш киргизгенбиз. 31 декабрга чейин буюрса узартып беребиз азыркы документтерди. Силер колдоруңарга ID картка болсо справка беребиз, а тигемеге печать коюп беребиз. Паспорткачы, загран паспортко. Параллельно оформить этебизер болот бияктачы. Ошол эменен пайдаланычы паспорт менен. Буюрса бул маселе жакын күндөрдө чечилет. Силерге жарыялайбыз. Бул биринчи маселе. Экинчи самолет боюнча. Мына самолет боюнча бизди күнөөлөп атпайбы? Тиягы ачык экен буякта. Мунун баарысы натура, калп. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо кантип эле силерди үйгө жөнөтпөйлүк. Мисалы мен элчи катарында
Эмне кызыктардым силерди кармаганга? Туурабы? Мына силердей менин бир туугандарым бар, карындаштарым бар. Биз айланайын деп тиги жөнөтпөкпүз да. Мына мен деле силердей убагында грузчик болуп, ачка болуп, кыйналып жүргөн жаш кезимде ушундай убактарды өткөзгөм. Билем силердин кыйынчылыктарын, түшүнөм. Кээ бирлер айтып атат, мондай ар кандай ситуация деп. Биз ачык айтканда менин мына силер бул жерде башыңардан далай кыйынчылыктарды өткөзгөн мына улуурактарыңар турасыңар, жаштар турасыңар айна жок келгенсиңер, туурабы? Бала бакыраны багайык деп, ата энени багайык деп. Мен силерди жүрөгүм менен түшүнөм. Бирок бүгүнкү күндө абал ошондой, мамлекеттин абал ошондой. Эми мен айтып турбайм көпкө. Биздин улутубузда дагы кыйынчылыктар көп. Ошон үчүн туура түшүнгүлө. Мына 17-синде мен сиздерге айтып коеюн, рейс болот. Мурун 200 орундук эле уччу эмес беле. Мен өзүм киришип атып 400 орундук алдым. Ага да жазылгыла, макулбу? Анан ооба. Бизге караңкы Киргенсиз. Кирген. 17-синде учабы? Мана требует билет. Свои позвонят, что участвует. Эми жана билетси мындай болуп атат. Уксаңар туугандар. билет бололайды. Жок, уксаңыз билет болот. Турганым болсо эми андай кетип калды, мен иштен чыккандан кийин. Биз Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.